Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху туугандар. Азыркы менин турган учурум бүгүнкү күн мен үчүн абдан эң маанилүү жана бактылуу күнүм деп эч жаңылышпайм. Себеп дегенде мен азыркы учурда Жусуп Баласагын атындагы диний агартуу борборунда турам. Мындан туура 2 ай мурун бул жерде мен ошол имамдардын жана даватчылардын 1 айлык биринчи баскычтагы ушу диний курсту окуп кеткен болчумун. Көптөгөн ошо жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү суроолорго жооп таап кеткен болчумун. Курандардан, хадистерден, ошондой эле акыйда маселеси, намаз маселеси боюнча көптөгөн түшүнүктөрдү алып кеткен болчумун, иншаллах. Анан эмне үчүн мен үчүн эң бактылуу күн деп айта кетсем, себеп дегенде ошол кезектеги эң жашыбыз 18 жашта, эң улуубуз 80 жаштагы аксакалдар болуп, бир жерде отуруп, классташ болуп, бир китептен илим алып, ошол жерде окудук элек. Эми Аллах разы болсун. Мусулмандын милдети эмне экен? Алгаш ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келмени айтып, мусулманмын деп өзүн эсептеген инсан бул милдетти түрдө өзүнө каалаган жакшылыкты, өзү сезген бактылуулукту башкаларга жайылтып, башкаларга айтып, бирөөлөр адашып жатса, бирөө жамандык кылып жатса, ошолорго айтып, кой, ал болбойт деп жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырган бул бир эле диний алымдарыбыздын, каарыкелерибиздин жана устаздарыбыздын милдети эмес экен, туугандар. Бул ар бирибиздин милдетибиз экен. Жана дагы бир айта кетчү нерсе, көптөгөн жанагындай жаман ой пикирлер динибизге каршы негизинде чыгып атат. Бул илимдин жетишпестигинен чыгып жатат да, туугандар. Ошол нерселерге бөгөт коюш үчүн бир туугандарым, мына ушул жерде бардык шарттары менен ыңгайлуу, бардык ушул кереметтүү устаздарыбыздан сабак алып, ушул жерден жанагындай жаман түшүнүктөрдү жок кылсак болот да, бир туугандарым. Бир айлык курс десе, бир айлык курс, мына Куран лагери мына 12 жаштан өйдө. 18 жаштан 80 шыгылып мындай жашка карабай, кары жашка карабаган курс бар экен. Илим биринчи баскычтагы ошо диний илим деңгээлин жогорулатуу максатындагы дагы ошо бир айлык мен окуп кеткен сыяктуу курс бар. Жана ошондой бул жерде канча деген каарыкелер окушат. Мунун бардыгы тең, мисалы үчүн. Иншаллах бул азыркы биздин ислам динибиз эң таза дин, мусулман күчтүү болуш керек, мусулмандын адеп ахлагы жакшы болуш керек, мусулман ар дайым үлгүлүү болуш керек, мусулман таза болуш керек, мусулман эч качан эч кимге зулумдук кылбаш керек, мусулман эч качан эч бирөөнү алдабаш керек деген формуланы бир гана ушул сыяктуу медреселерден кичинекей курс болобу же лагерь болобу, ушул жакта түшүнүктөр пайда болот, иншаллах, туугандарым. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетмекчи мен. Ушу балдарыңыздарды убактысын текке кетирбей, соцсеттерге көп отургуздурбай, ушул лагерлерге жөнөтүңүздөр. Кыргызстандын бардык булуң бурчтарында, бардык областтарда ушул филиалдар бар экен. Ушул жактан тарбияланып чыкса, иншаллах, бул жерден жакшы эки дүйнө бактылуу боло турган формулаларды, жашоонун бактылуулуктуу формулаларын ушул жерден үйрөнсө болот, иншаллах. Ошол Аллах разы болсун сиздер ушу чакырып, ушул жакта шейх устазга да Аллах разы болсун. Ушу атайын уюштуруп, конок кылып, ушу балдар менен келдим эле.
мороженый, балмұздақ күнүнө да туш келиптирбиз. Аны деле пландаган эмеспиз. Мына ар кандай күндөр бар экен, балмұздақ күнү, да ошол сыяктуу бассейн күнү деген сыяктуу сонун күндөр бар экен. Биз балмұздақ менен бассейн күнүнө туш келиптирбиз. Машаллах, азыр балдар жыргап жатат, балмұздақтан жешти. Аллах разы болсун. Бул жерде эме айтып отурса, айтып бүткүс дастан көп бул жерде. Мисалы үчүн адам баласы жаратылыш менен биргеликте камыр жумур болуп, бир мамиледе бир сый, бири-бирин урматтоо мамиледе болуш керек деген негизде ушул жакта мына төөлөр бар экен, аттар бар экен, мына куштун түрлөрү бар экен, балык бар экен, көп нерселер бар экен да. Аттар бар экен, атка минишет экен, төөгө минишет экен. Көп нерсени үйрөнүшөт экен. Компьютердун акыркы технологиялар боюнча мына эң мыкты заманбап компьютерлар турат, спорт комплекс бар экен, стоматологический центр бар экен, медпункттун жана эң бир укмуш өзүнчө эле аябай заманбап эмелери менен, жабдыктары менен да, жабдуулар менен. Абдан сонун кампуста мындайча айтканда, бул жерге окуган инсан бир эле ушул дүйнөлүк илимди алып, дүйнөлүк ушундай бир жакшы багы керектүү илимдерди алуу эле тим болбостон, бул акыреттин дагы ойлоп, анан ушу жан дүйнөнүн дагы илимин алып кеткенге чоң мүмкүнчүлүк алат экен да. Демек, бул дүйнөдөгү мыкты инсан, эң мыкты мына Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айтып кетпеди беле? Адам үчүн эң кыйын күн сайын адам болуп жүрүү дегенче. Бул мен ойлойм да, бул медреседен окуп кеткен инсан сөзсүз түрдө өмүр бою жакшы инсан болуп өтүп кеткенге бул жерден көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү алат да. Бул жерде сонун устаздарыбыз бар. Мен муну жөн эле кур жалак, кур чечендик кылып айтып аткан жерим жок. Өзүм бир ай окуп, ошого тойбой суусап калган кезим да азырча. Жыл сайын ушу курстарды окуп турганга аракет кылам. Иншаллах. Өзүмдөн багы бул жылы кандайдыр бир талаптар менен, кандайдыр максаттар менен келдим эле. Канча мисалы 10 сүрө Куран жаттап, 10 хадис жаттап, 10 дуа жаттап келем деген максат менен келдим эле бир айдын ичинде. Ошол максаттарыма жеттим. Ашыгы менен жеттим. Эми иншаллах эмки жылы дагы 10 сүрө, дагы 10 дуа, дагы 10 хадис жаттап кетсем, жыл сайын ошондой Алла таалам өмүрдү бере турган болсо, балким Аллах насип этсе, бул дүйнөдөн карыке болуп өтүп кетебиз, машаллах, иншаллах.